бул интернетке келгенде эле мен баарын карап изучать этип ким кандай блогду алып барат ошолорду байкап анан бул нерсеге келгем да. Аны өзүм да өзгөртүш керек болду жашоодо. Кичине туура эмес жолдорго көп барып аткам. Сиз электр энергия министри болуп калсаңыз эмнени өзгөртмөксүз? Менде деле болгон башында уялып камерадан анан эл эмне дейт деген деле ойлор болуп аттı. Мектеп кезинде деле ушундай эме камерада да эле болчу мындай кээ тамаша мындай жалдаңдап түшкөн роликтерим болот. Царикаевди, анан Рамизалиевди айтып кеттиңиз да. Алар менен биргеликте мындай калап ойлонуп атасызбы? СНГнын артисттери болуп чыгып калат. Кээде мен роликтерим заказ берет, ырларын эметип бер деп. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Сиз электриксизби? Болгону да жеке электрик. Ал кандай жеке электр? Мындай. Бул сизби? Мен. Жүрүңүз, маектешеличи. Оператор. Оо деп сантехника айтасыз. Мага айт алып. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн бизде конокто өзгөчө кесиптин ээси Эмир. Биз көпчүлүгүбүз тааныган Дикий электрик деп тааныган жигит. Кош келиңиз. Ассаламу алейкум. Өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, кайсыл жактын колунусуз, өзүңүздүн бала чагыңызга токтолуп кетсеңиз дагы болот. Каяктын колунда болсо дегенде. Мен Чүй областынын Панфилов район Киров айылынан төрөлгөм. Бала чагым ошол жакта өттү. Мектепти шаарда бүттүм. Кайра айылмам бар окуп мектепти бүтүрдүм. Ошо бияка келип универге тапшырып ошо видеолордун эмеси менен, каалоосу менен энергофакультетке тапшыргам политехтин. Ошол жакта окуп бүтүп, анан армияга барып, ошо энергетик кесибинде ээ болдум, иштеп. Сиз буга чейинки интервьюларыңызды көрүп чыксам, азыр да айтып атасыз, видеолордун каалоосу менен депчи. А өзүңүздүн каалооңуз кандай болгон бала чагыңызда? Билбейм. Ким болгуңуз келчү? Билбейм, аны деле ойлонуп көрүп отурмун. Видеолор айтты, мага деле жакты. Ошо мен кете бердим. Негизи актер болсоңуз жакшы жарашмак экен дейм. Билбейм, может быть. Кыялдана белеңиз? Эми канча-мынча көңүлүмдө бар болчу ал деле. Жанагы кесип тандап атканда көп айтат го, мисалы үчүн электриктерди көп айтып коет да. Электриктерде эки катасы болот. Бул биринчиси кесип тандаганда, анан экинчиси тогурганда дейт го. Ошону ойлондуңуз беле? Ойлонгом. Тогур элекпи? Тогур элек. Эми болот, канча-мынча уруп калат кээде. Өтүп атат баштан андайлар деле. Анан сиз таанымал болуп кетпедиңизби? Баягы көпчүлүк, мисалы үчүн азыркы заманда көпчүлүгү баягы финансовый маселесине, престиж маселесине кызыгып, балдарын жекече мисалы үчүн же болбосо өздөрү деле мындай чечим чыгарганда финансист, анан банкир ушул тармакка окуйт го. Сиздин үйдө ата-энеңиз, үй бүлөңүз ушундай необычный, азыркы заманга необычный кесипти тандап бериптир да сизге, өзүңүз тандапсыз. Анын мындай азыркы жаштарга кандай үлгү айтып кете аласыз, мисалы үчүн? Эне жакшы акча тапса болобу электрик болуп? Кесибиңди өздөштүрүп, жакшы жумушту жакшы аткарып, эл менен так болсоң, конечно, албетте болот. Жакшы эле акча көтөрсө болот аны менен. Ошондо электриктин акчасы көппү же тиктокердин акчасы көп? Азыр анчалык деле билинбейт, экөөнүн акчасы бирдей эле болот. Демек азыр электрик болуп деле жакшы акча тапса болот, Кудай үй бүлө буйрса бакса болот. Болот. Сизде мисалы үчүн азыр ошол интервьюларыңыздан айтып бергениңизден угуп калсам айтыпсыз да, мисалы мен акча жоктугунан ушинтип видео тарта баштагам, ушундай историялар тарта баштагам депчи. Үйлөнүп эми бала чакал болгондон кийин кичине финанс жактан кыйынчылыктар болду. Эми ал убакта деле мен кандай десем, стажым аз болчу. Көп нерсени билбечимин жумуштан. Анан параллельно бир жумушту да алып кетиш керек болду да мага. Анан карап отуруп, бул интернетке келгенде эле мен баарын карап, изучать этип, ким кандай блогду алып барат, ошолорду байкап анан бул нерсеге келгем да. Анан өзүм ойлондум бир четинен, может ушул жактан көрсөмбү деп. Вроде нормально эле болуп атат, элдики окшошуп атат дегенде. Көп эле блогердики жакшы эле болуп кетип атат. Иштери жүрүп, анан
мен деле ошол жолго бардым. Совместно жумушум менен өзүм менен телефон жанында телефон менен көтөрүп тарта койсом тоже контенттерди окшошуп кетеби деген ойдо. Аны өзүм да өзгөртүш керек болду жашоодо. Кичине туура эмес жолдорго көп барып аткам. Ден соолуктан дагы кичине кыйналып, анан ойлодум өзүмдү тартсам коом кичине мага окшогон балдар көп, например. Мындай жете албаган, өзүнүн оюна жете албай кыйналып жүргөндөрчү. Анан мен деле ошондой эле баламын. Телефон менен тартып өзүмдү көрсөтүп, мына мен кылып атам, сенде деле колуңан келет мындай нерсе деген ой менен тартып баштагам да негизи. Ушуга келип калдык. Демек, бул кокуссуздук эмес, көпчүлүк учурда кокуссуздук болуп калат го, мындай чагылдырылып туруп анан кийин жылдыз болуп кеткенчи. Сиз мындай акыл эсиңиз менен өзүңүздүн осознанно келипсиз да бул Ооба. блогерликке. Ооба. Буга чейин көп эле эмелерди көрдүм, балдарды көчөлөрдөн өзүнүн мындай страх, кандай десем, коркунуч сезимдерин жоготуп, камераны алып чыгып эметип атышпайбы? Көрсөтүп, контент жүргүзүпчү. Ошолорду көрдүм, көбү эми өзүнөн өзү уялат. Менде деле болгон башында уялып камерадан, анан эл эмне дейт деген деле ойлор болуп атты. Ошонун баарын жеңип өтүш керек болду да. Анткени бул жашоону биз эле курат экенбиз, өзүбүздүн жашообузду, өзүбүз баарын кылганына байланыштуу ошо өзүм тартып баштадым. Кичине ошо менен продвижение болобу жашоомдо деген ой мененчи. Сиз айтып атпайсызбы баягы өзүң жеңүү депчи? Элдин ою дегенде биз алгачкы эле эки эле маселе бар экен да, эки эле катмарчы. Биринчиси бул үй бүлөң, жакындарың эмне деп ойлойт. А экинчиси бул сиздин ситуацияңызда бул кесибиңиз, жумуштагыларыңыз эмне дейт. Ушул эки чөйрө эмне деди сизге? Үйдөгүлөрүм башында кичине каршы болду, туугандарым эле. Бул эмне кылганың, жаш баласың депчи. Эми жана айтып кеткендей эле жашоону өзүбүз курат экенбиз, өзүбүздүн жашообузду. Ата энеме туура эмес кылып атам, бирок кичине күтө тургула, нормально болуп калат. Мунун баары унутулуп калат деп эле айтышым туугандарым. Анан ошону менен азыр каршы деле эмес үйдөгүлөрүм. Башында эми бир кызыктай көрүнүп атса керек. Телефонго чыгып эметкен, өзүм тарткан. Жумуштан деле башында тоже ушундай эле болду. Кээ бирөө туура түшүнүп, туура кабыл алып атты, кээ бирөөгө жакпай атты менин роликтерим. Анан болуп атты иногда постторумду удалять этип келдирип, эмелер руководство башында туура эмес тартып койгон роликтеримди келип өчүр, мындай болбойт деп эметип башында эметип аткан. Азыр эми анчалык эметпейт. Мен деле туура жолду таап баратам окшойт, мындай акырын. Элге дагы, мага да өзүмө жаккандай кылып. Ошо менен кетип атабыз, Кудай буйрса. Менин оюмда кайра жакшы болуш керек жетекчилерге. Себеп дегенде акыркы учурларда ушундай кесиптердин ээлери азайып кетпедиби жаштар арасындачы? Бул кайрадан мындай кесибиңизге кызыгуу көбөйөт го дейм да. Бул кызыгуу билбейм, пайда болду окшойт жаш балдардын арасында кичине. Бизде деле Кыргызстанда энергетика системасы эми жаңыдан мындай эметип келатат да. Өзүнө келип, кичине иш жүрүп атат. Анан жаш балдар дагы ошого күч болуп, как раз ушу келип иштеп атышат. Биздин РСТ, например, 40% жаш балдар келди. 2005-2006 жылкы балдар. Могу быйыл келди да, студент балдар чогуу иштеп, ушу окуусун бүтүрүп атышат. Анан бизге деле күч кубат, алардын жардамы. Кыргызстандын энергетикасын чогуу тургузуп алсак, өзүбүзгө эле жакшы болот го. Менин оюмда себеби эмне антип айтып атам, себеби акыркы учурларда кызмат өкүлдөрү, жетекчилер өздөрү деле блогер болуп, кошо алып кетип атпайбы? Сизге ошол жактан жеңил болду болуш керек. Ооба. Аларды дагы көрүп ошо изучать этип, булар деле жумушу менен алып барып атат контенттерин. Башында ушундай болчу, эми жумушу менен чогуу алып. Аларды деле байкап жүрдүм. Эми жумушу менен контентти чогуу алып барып атты. Ошо мен деле ошентип ой менен ошол нерсеге жетем го дедим. Ошо көрүп туура маалымат таркатканы. Ошо элдер по-любому эми азыр телевизор көрбөй калдык. Көбү телефон чукулап калган. Телефондон эле көрөт көп нерсени. Полезная информация тараткан аракет кылдым.
Сиз тартып ушинтип интернетте жылдыз болгонуңузга бир 2 жыл болуп калыптыр да. Үй бүлөңүзгө кандай таасир берди? Мисалы үчүн сиз өзүңүзгө байкалбашы мүмкүн, бирок элдер бул Дики Электрик да деп көчөдөн таанып калган чыгар. Ооба, таанып атат көчөлөрдө эми. Кээде жакшы мындай настроение жакшы болуп калса, жакшы эметип Бир жерге ремонтко барып калсаңыз, сүрөткө түшүп алайлычы деп ошондойлор болобу? болот, сүрөткө түшүп алайлы деп балдар суранат, жаш балдар в основном. Сизде эми көбүнчө аудитория ТикТоктон да. ТикТок жабылды ал ортодочу. Кандай ТикТок менен кандай иштешип атасыз? Же Инстаграмга өтүп кеттиңизби? Азыр 2 соц тармакты алып барып жатабыз. Эми бул мен ТикТокко басым кылам көбү. Мага оңоюраак ТикТок сезилген башында. Анан болгон ТикТокто болгон эле роликтерди Инстаграмга салам. Мунун баарын өзүңүз жүргүзөсүзбү? Өзүңүз тартып же Башында өзүм жүргүзчүмүн. азыр СММ барбы? Азыр келинчегим жардам берет. Семейный бизнес болуп кетти. Ошондой. Сизди мындай коллабтардан да көп көрүп калабыз да. Ал жактан мындай реклама катары сунуштап, кандай десем, мындай финансовый жактан каржылоолор болуп турабы? Болуп турат. Азыр эми ТикТоктон мен липсинг деген нерсеге басым кылам. Ошо артисттер менен иштешем да көп. СНГнын артисттери болуп чыгып калат. Кээде мен роликтерим заказ берет, ырларын эметип бер деп. Форштеп, качать этип бер деп. Ошондойлорго басым кылам. Анан ушулар пул алып келет. Би жагынан дагы сиздин шыгыңыз жакшы окшойт. Билегендериңиз да мындай профессиональныйга окшоп көрүнөт. Билеген, билбейм, мага өзүмө жакпайт, например, билеген. Кээде камерага мынтип кыймылдатканда билегендей болуп калам окшойт. Камераны чогуу кыймылдаткандачы. Анан мындай от души билесем, билейм мындай жөн эле. Анан трендтерди көп билеп аткара албайм. Кыйын сезилет да мага. Окшош турабыз. Эмнеге Дики Электрик деген псевдоним? Бул сөзсем реске жаңы 3-чү рес ачылып ошол жака которулганыбызда кичине талаарлап иштедик да, линияларыбыз талаарлап өтөт да. Анан ага чейин шаарда иштечимин, анан этажкалардын арасында. Ар кандай айбанаттар жолугуп калат экенсиң, чычкан, пычкан, жылан, түлкүлөрдү аяктан. Кызык болуп, аркасынан кубалачык жаңы келген, анан балдар менен Дики болуп, Дики Электрик болуп, ошону менен Дики Электрик болуп калганбыз. Осознанно эле келиптир да бул нерсе. Ооба. Азыр андай жаныбарлар жолукпайлыбы? Азыр эми кичине мындай жумуштарга байланыштуу көп деле көрбөй алдым. Эки жакка көп чыгып. Сизди жана именно электриктер да бөлүнөт экен го. Сиз баягы высоковольтныйларды карайт экенсиз да, Ооба. Могу үйлөрдүн монтаждары, ал бул иштерди деле кылып бересизби? Кээ бир нерселерди билем. Бирок бул бөлөк жумуш. Ал электрика 04 тарабынан. Себеп дегенде мындай кызыктуу окуялар болуп калганда, электриктерге монтажга берсең баягы жакшы ыраазы кылбай койсо, кээ бирлерчи акчасын. Анан бир жеринен проводторду бирдеке кылып коет экен, аны издеп таппай турбайбы? Ооба. Эми ар кайсы киши ар кандай өзүнө ылайыктуу кылып монтаж жасайт. Мыкты эле электриктер барып алардан кийин жазып алса, табыш кыйын экен да токту. Сизде баягы эме историяларда болуп калат го, мисалы тогур өлгөн адам пульс жоголуп кетет экен да, өлүктөй эле болупчу, анан кийин музак моргко киреби же жерге эме болобу, анан тирилип кетет дейт го, ошо чынбы? Ооба, пульс жоголот, жүрөк слабый болуп калса, ток эме урса жүрөктөн кармайт да. Ошо бизди үйрөтөт жумуштан первая медицинская помощь деп, доврачебная медицинская помощь. Ошо өтөбүз, андай случайлар болбой эле койсун, эми эч кимди урбай эле койсун, ток. Сиздин мындай күбө катары качкан учур болду беле? Жок. Андай болгон эмес. Тем более высоковольт. Анан дагы бир суроо да, мындай кызыктуу боло берет. Высоковольтный укмуш дыңылдайт го, мындай жанынан өтүп кетип атсаңчы, анан чымчыктар унчукпай эле конуп отура берет го. Алардын эмне феномен? Сопротивлениясы аз. Чымчыкка урбайт экен да. Чоңураак чымчык болсочу? Уруш мүмкүн, сразу отурса уруш мүмкүн. Анан баягы
бизде көбүнчө өрттөр электрика жагынан чыгат да. Мисалы үчүнчү көп үйлөр өрттөнүп кетет, баягы электр эмнеге кеңеш бермексиз баягы үйлөрдү монтаж кылуу учурунда эле жалпы кыргызстандыктарга? Эми контакттарды жакшы кошуш керек. Болгондо ошол контакттар ысып ошодон пожарлар чыгат. Анан электриктерден экономия кылбай күчтүү электриктер чакыргыла. Ооба. Жакшы өзүнүн кесибин билген электриктерди чакыргыла. Негизи эле электр тармагына келбедикпи? Бизде баягы Кыргызстанда токтогул суу сактагычы деген деле электр энергиясын эстейбиз го. Негизинен мисалы быйыл кандай суу көлөмү, анын дагы мындай көзөмөлдөп эске алып турасыңарбы силер? Эми аны мен эмес. Жок, негизинен кызыктуу да силерге. Ооба. Быйыл жумуш көп болот экен. Жумуш энергия системасында жумуш азыр кайнап атат. Жумуш жүрүп атат, жакшы эле жетишип атабыз. Кудай буйруса, ГЭСтер салынып атат. Камбар ата ишке киргизебиз скоро. Ошо. Сиз электр энергия министри болуп калсаңыз, эмнени өзгөртмөксүз? Ал ойго дагы келе элекмин. Эмнени өзгөртөт? Сиз баягындай оор басырыктуу адам турбайсызбы? Оор басырыктуу бирдекени мындай өлчөп, анан кийин кесип, баягы блогерликти дагы ойлонуп көрүп, анан кийин ой жүгүртүү менен ачкан деп атпайсызбы? Ошо ойлогонумда сиз эми ушу тармакта жүрөсүз, кемчиликтерин билесиз. Же азыркы министрге эмнени өзгөрттү деп айтмаксыз? Өзүнүн ишин билет окшойт. Министрибиз жакшы иштеп атат, Кудай буйруса. Ооба. Светтер өчпөй калды. Кудай буйруса жакшы. Мына 3 жыл мурун ачылган ресурс линияларыбыз эми аябай эле жаман состояниеда болчу. Азыр эми Кудай буйруса менин районумда свет өзөйлөр азайды, өчүлөр азайды да. Жакшы жумушубузду алып барып атабыз. Анан жекече жаштыгыңызды сүйлөп кетпедик да, азырчы жаштыгыңызга кайтсак, Кара Балтада өтүп жаштыгыңыз, кайра шаарга келипсиз. Жаштыгыңыз кандай өттү эле? Мектепте физиканы жакшы окугансызбы? Жок, мектепте орточо балды бүттүм, баа менен бүттүм мектепти. Жакшы деле окуган жокмун. Бала чагам жакшы өттү, тайлардын колунда өстүм. Жакшы. Биз азыр мисалы үчүн жаштарга көп үлгү болсун деп атабыз да, жаштар көбүнчө сиздин аудиторияңыз дагы жаштар да. Себептегенде TikTok'ту жаштар көп көрөт. Жаштарда ушундай бир тенденция бар да, азыр буллинг деген нерсе. Ошол буллингти кантип сиз буллингке кабылдыңыз беле, же сиз буллинг кылдыңыз беле, жаш кезиңизде эстей кетсеңиз? Буллинг дегенде баягы бирөөнү мындай жемелеп, кемсинтип ушинтип коюшат го жаш балдар. Жаш кезимдеби? Окуучулук кезде, баягы кичинекей кезде. Туура эмес иш кылгандарым көп эле болгон жаш кезимде. Болгон бирөөнү кемсилтип, андай деле. Азыр эми ошонун баарын түшүнүп, андай кылбайбыз. Андай эми жок бирөөнү кемсилткен азыркы учурда. Эми андай кылбагыла. Кудайым баарыбызды өзүбүздүн өзгөчөлүк, ар бирөөбүздү өзүбүздүн өзгөчөлүгү менен жараткан. Бирөөнү кемсилткен туура эмес иш ал. Бардык оозуңан чыккан сөз айланып келет өзүңө. Анан бул окуу жайды бүтүп анан армияга кетипсиз да. Ооба. Армияда каякта служба алдыңыз? Национальный гвардияда. Наста служба алдыңыз. Ооба, частьтарында. Эдельвейсте болдум, анан ротация болуп эмеге келгенбиз. Азыркы эски Восточный автовокзалдын алдында. Ошол мисалы үчүн жаш кезиңиздеги жана армияда палчандар дагы аябай мындай ынтымак болушат го. Силер деле ушундайбы? Ооба, байланышып турабыз. Азыр эми үй бүлө болуп, кичине үй бүлөгө көбүрөөк көңүл бурганыма байланыштуу кичине балдарым менен сүйлөшө албай атам. Палчандарым бири-бири менен тыгыз мамиледе эле. Сиз ошентип 2022-жылы ролик тарта баштадыңыз, жылдыз боло баштадыңыз. Баягы кичинекей кезиңизде анча-мынча сүйлөшпөгөн адамдар чалып, мени тааныйсыңбы деп ушундай нерселер болдубу? Болуп атты, шаардагы классташтарым кээ бирөө жазып атты, тааныгандар. Колдоп, көбүнчө колдойт кыргыздар. Университетте чогуу окуган курсташтарым. Эмне деп жазып атышты көбүнчө? Өзгөрбөпсүң, ошондой эле экенсиң деп. Эми характеримчи.
мектеп кезинде деле ушундай эме камерада да эле болчу мындай кээ тамаша мындай жалдаңдап түшкөн роликтерим болот. Ошондой сыяктуу болчу. Шайыр. Шайыр бала. Эми шайырдыгым деле бар, кээде бирок ойлонуп калабыз да кээде. Кээде баягы жумуштан чарчаган учуруңуз болбойбу? Электрик жумуштан чарчаган. TikTok деле жаман эмес иштеп атам. Бирөө жолу TikTokко өтүп кетсем деген. Наоборот, TikToктон чарчагам. TikToктон чарчап калам. Сиз өзүңүздүн кесибиңизди ушунчалык жакшы көрөт экенсиз. Жумушум жагат. Физическая работа мындай катуу оор деле көтөрбөйбүз, но жанагындай столбага чыгып Кыймылдайсыз. Кыймыл аракетинде менин жумушум ушундай да. Кыймылдап турам постоянно. Анан жумушум жагат наоборот. Кыймылдап ушинтип бирдеме кылып, бирдемени чукулап, кармалап, тартып кылган линияны тарткан TikTok эмес. Сиздин ушундай 3 балаңыз бар турбайбы, Балдарыңыз чоңоюп калды, эмне деп айтышат алар? Пока балдарым чоңой элек. Улуу балам жаңы 5ке чыгат бу күзүндө. Калган экөөм кичинекей дагы. Эми тили улуу баламдын эми сүйлөп келет. Азыркы жаш балдар кыйын го, 5 жашта деле ата энесине кеңеш берип, мынтип тартылбайсызбы деген нерселер чыга элекпи? Жок, ал жашка жете элек да эми ал убакытка. Негизинен азыр кыялдарыңыз бар да, мисалы үчүнчү. Кыялдарыңызга келсек, мисалы Кыргызстанды кандай элестетесиз, мындай Кыргызстандын энергетикасын кандай элестетесиз? Аябай жарык деп элестетем Кыргызстандын. Жолдорубуз ачык, жакшы мамлекеттердин бири алдында болот деп элестетем да Кыргызстандын. Кестерибиз курулуп калса, эме Орто Азияда эң жарык мамлекет болобуз деп элестеткенсиз да. Сердце Средней Азии болобуз го дейбиз. Свет боюнча ошо. Анан ошол TikToктон дагы мисалы үчүн азыр канча подписчигиңиз бар азыр? 630 миң. 630. Көбүнчө СНГдан да өтпөйсүзбү? Эл аралык деңгээлге чыгып кеттиңиз да. Кайсы мамлекеттен көбүрөөк жазышат? Казакстандан. Мисалы Алматылыктар көп жазышат. Көбү комментарий жазып турду, сен казак деп жүрсө кыргыз турбайсыңбы деп, Ошолорго кайрылгым келет да, силер билбейсиңерби? Силердин светиңерди ким обслуживать этет? Электриктериңер кайсы форма кийеткен? Обидно болду да башында, эмнеге тааныбайт форманы. Берде Несктин эмблемасы турду. Ошо биздин кыргыздар эмнеге тааныбай койду? Эми ал бая башында айтып кеткендей эме болуш керек да, азыр жаштардын көбү, ата энелер деле эме болуп калды го. Престиждин аркасынан кубалап калышты. Ошого сиздердин кесиптериңиздер көпчүлүк мындай престижге айланбай, сиз аркылуу көп жаштар престиж көрүп, электрик болсо болот экен деп келет го дейм. Ошондой окшойт. Негизи бизде жакшы электриктерди мындай окутуп чыгарган жер кайсы окуу жайлар жакшы электриктерди окутат? Сиз политехти бүткөнсүз? Мен политехти бүткөм. Азыр мен энергетикмин да, негизи электрик. Энергетика системасын ошо политехте окутат окшойт, жакшы. Агайларыбыз жакшы окутчу бизди. Себеп дегенде бизде көбү жаштар четке чыгат да. Четке чыкканда барганда ал жерде бизге сразу эле бир фирманын директору кылып отургузуп койбойт экен да. Анан ошого окшогон жумуштар ал четте востребованный. Ошого айтып атканда кайсы окуу жайга тапшырса жакшы мындай кесипкөй болуп чыгат? Азыр ошо билбей калдым, кайсы университеттер энергия факультети бар экен. Бирок политех менен горный деп ойлойм. Эки университетте жакшы окутат окшойт. Агайларыбыз убагында действительно жакшы окутчу бизде. Окуганы жакшы теория, анан практика болуп бөлүнөт го. Практически кантип окутат, мисалы энергетика тармагында? Практика жүзүндө эмелер бар болчу бизде. Кандай деп атылчу эле, жана полигондор. Ошо полигондордон көрсөтчү. Барып кадимкидей кармалатып ошо. Тогурдуруп. Жок, кандай тогурдуруп алган жок. Анан өзүңүздө баягы вызовторго да чыгып турасызбы же только ошо мамлекет рейстин заданиясы менен эле барып турасызбы? Кайга? Мисалы үчүн бирөө электричествосу менен бирдеке болуп калды, үйүнө частный вызов болуп.
барабыз в частном порядке барып ошо услуги электрика кызматын кылып беребиз. Сиз ал мындай мамлекеттик жумуштан тышкары дагы частный өзүңүз жекече кызмат дагы көрсөтө бересиз. Ооба. Эми азыркы маалда ал нерселер кичине алыстап баратам ал нерселерден. Баягы нужна час дегендер да. Ошондой частный вызовторго барганда мындай кызыктуу окуялар болду беле сизде мындай? Кызыктуу окуя болгон бир жолу. Кызыктуу окуя эмес, эми бул бир жолу иштеп атып трансформатор коюп атып бир байке эмен чоң грузовой машиналар токтоп турган жерде байке иштеп аткан баласы менен эмесинин алдында машинанын алдын көтөрүп Грузовой машинаны ошол жерден эме болуп домкраты кое берип кетип машина байкени кысып калыптыр. Ага чейин мен ключ сурап баргам да байкеден. Ключтөрдүн жок болуп ошо чоң ключ сурап барганда берген байке мага. Иштеп атсак эле баласы чурулдап эле чуркап калды. Чуркап бара калсам байкени басып калыптыр машина. Анан ошо көтөрүп чыкканбыз ошол. Тирүү? Кудай буйрса тирүү, ооба. Кабыргалары сынып калса керек ошо. Кабина кысып калыптыр да. Скорыйды чакырып ошол маал катуу эме болдум да мындай. Сизге Мага катуу эме тийди. эмне сезимдер келди ошол маалда баягы адам жашоосу бир секундта эле үзүлүп кала тургандай болуп ушундай сезимдер келди болуш керек э? Ооба. Эми могу дүйнөгө шашып негизи биз көп эметебиз го өзүбүздү. Жемелейбиз. Иштеш керек, кылыш керек депчи. Ошол маал ошондой эмелер болуп аткан негизи. Батыраак жетиш керекмин ойлорума, акча таба коюш керек деп иштеп анан ошол ойлор менен жүргөм да. Анан жана байкени көргөндө коруп кеттим да. Жулунбай эле коеюн депчи. Эмне эле бул жашоодо ар бир нерсе өзүнүн мындай ирети менен болот го. Сизге дагы ал нерсе бир жөн болбосо керек. Ооба, ошо мага да сезилет, ошо баардык нерсе ирети менен келип атат окшойт депчи. Тез эле болуп кетпейт экен бул жашоодо баардык нерсе. Мен деле ойлочумун мындай башында блог алып барып таанымал болсом бат эле болуп кетем го депчи. Жок, андай эмес. Кылыш керек экен мээнет. Анын да мээнети бар э? Анын да мээнети бар. Азыр эми СММ жубайым деп атпайсызбы? Жубайыңыз атайын ошол сиздин СММиңиз болуш үчүн окуду же кандай курстарга барып? Менден көрүп атты экөөбүз эми сүйлөшүп калабыз да баардык нерсени. Ошо Инстаграмымды келинчегим алып барат, болгон роликтерди, ага жаккан роликтерди салат да менин роликтеримди. Инстаграмга салып турат. Бул жакка келатканда кеңештиңизби жубайыңыз менен? Баягы айткам, азыр жубайым ата-энесиникине кеткен, ошо 2-3 күн мурун айткам, ушундай подкастка чакырып атат деп. Эми айтып коюңуз, бизден нарезкалар чыкса, соавторствосын принимать этип койсун. Хорошо. Блогерлик жагынан мисалы үчүн сиз эл аралык деңгээлге чыктыңыз. Ал тармакта эми эмнени жеткирейин деген мындай ой пикирлериңиз адамдын кыялы өзгөрүп турат эмеспи? Ниети да өзгөрүп турат. Эмнени жеткирейин деп атасыз? Балким Кыргызстанды бөлөк жагынан таанытайын деп ушундай ой пикирлер барбы? Кыргызстан энергетикасын ошо көбүрөөк башында ошо оюмда да бар болчу, кыргыз энергетикасын ошо дүйнө жүзүнө көрсөтүп, кандай жеткенибиз. Эми ошо менен кетебиз го деп ойлогом да. Азыр эми токтоп турам бир жерде азыркы учурда. Сизге баягындай перезагрузка учур экен да азыр. Перезагрузка учурлары болот. Мен айтканым себеби сиздин псевдонимиңиз дагы Жапай электрик болуп, анан баягы Кыргызстандын кооз жерлери менен высоковольтный линиялар өткөн жерлерди кошо тарта кетсеңиз, мындай эл аралык деңгээлде сонун болот го дейм. Кудай буйрса ошо мага деле жагат ошондой. Экөөнү айкалыштырып э? Сонун болмок. Анда энергетика министрлигине сунуш, каржылап туруңуздар, колдоп туруңуздар. Азыр сиздердин тармагыңыздарда, сиздердин кесибиңиздерде айлык маена канча, мындай жашоого жетерлүүбү? Сиз эми ТикТокту алып салганда. ТикТокту алып салган. Мне казалось, да, вот өзүмдүн кажется сейчас, да, вот ошо мурун электрикке тапкан акчам берекелүү болчу окшойт деп ойлойм да. Аз болсо делечи.
Канчалык көп тапсаң эле ошончолук жетпейт негизи адамга. Туура. Эчтеке жакпайт го. Мындай. Ошо мурун акчам жакшы эле жетчү, эми кичине болуп турчу кыйынчылыктарды көрбөсөк мынтип бөспөйт элек негизи. Бул деле туура болду. Азыр ошондо примерно жаңы мисалы үчүн азыр окууну бүттү, жаш электрик, Россияга кетем же дагы бир бөлөк жакка кетем деп аттанып турат. Ошол адам жумушка кирсе канча айлык алат? Бир жылга чейин 28-30 миңге чейин алып калышат Башланат экен, э? Андан кийин көтөрүлө же кандай кантип бааланат? Стажга карайбы? Стажга каралат, в услуга лет бар. Бир жылдан кийин кошулат. Бир жылдан кийин эми 40 миң тегерегин алып коет. Анан сиздердин жумушуңуздар да кооптуу эмеспи? Тем более сиздики высоковольтныйларды обслуживание кыласыңар да. Мындай страховка барбы? Мисалы үчүн военныйларга деле страховка бар, мисалы да. Сиздердин жумушуңуздарда да страховка барбы? Мисалы мамлекет тарабынан в случае мындай болуп калса, кокусунан үй бүлөңө мындай камсыздап берген учурлар, ошондой нерселер каралган. Мен андай эмелерди көргөн жокмун, жолуккан жокмун, бирок бар болуш керек. Уккам да, бир 5 жылдык зарплатаны берет деп. Негизинен керек да, себеп дегенде болуп калса, эми кайтыш болуп кетсе бирден болуп. Бул деле мамлекеттин коопсуздугу да. Электр энергия бир саат свет өчүп калса эле эмне болуп кетебиз? Ызычы болуп кетет ооба. Негизи ошол туура болмок, э? Туура болмок. Кичине көтөрүп, билбейм, көтөрүп деп. Эми энергетика системасында иштегендерге көбүрөөк кичине эме кандай десем, көңүл буруп койсо жакшы болот эле мамлекет деле, именно РЭСте иштегендерге. Андан тышкары мен баягы дайыма көрө берем да. Бизде азыр баардык тармактарда жаңы машиналарды берди. Анан энергетиктерди көрсөм эле баягы көчөдө эски буханка бар го, орустардын УАЗы. Ошондо эле жүрө берет да. Эмнеге ал тармакка көңүл бурулбай атат? Жок, бурулуп келип атат. Берип атабы силер? Берип атат, жаңы машиналар келип атат, жаңы техника келип атат, спецтехникалар. Эми токтоп калганбыз. Эчтеке кылынбай калганда 5-6 жыл мурун бир эмеде калып эле туруп калганбыз. Ошол эми азыр көңүл бурулуп атат, спецтехникалар берилип атат энергосистемага деле, жаңы унаалар келип атат. Эми бара алар деле жокко чыгат окшойт, эски унаалар. Бирок бар дагы деле. Мисалы үчүн элдин калың катмарында баа өсүп атат. Электр энергия жылдан жылга баа өсүп атат деген бир аз нараазычылык бар го. Ошого мындай системанын ичинде жүргөн адам катары эмнеге өсүп атат, эмнеге өсүшү мүмкүн электр энергияга деген өзүңүздүн ой жүгүртүүңүз? Баардыгы такалып келип инфляцияга такалып атпайбы азыркы учурда? Баардык нерсе көтөрүлүп атат, баалары көтөрүлүп атат. Эми албетте ал деле көтөрүлүш керек. Кыргызстанда эми азыр Центральный Азия боюнча бизде эң эле арзан баа бизде, Кыргызстанда да, электр энергия боюнча. Ошо эми туура эле ал иш деле көтөрүлгөн. Баардык нерсе көтөрүлүп атат. Албетте свет деле көтөрүлүш керек. Албетте ошол сиздердин айлык маянаңыз дагы көтөрүлүш үчүн, баягы видеодо айтып кеткен камсыздандыруу көтөрүлүш үчүн ал дагы жаңы оборудованияларды алып келебиз, ал акчага, например, көтөрүлгөн разницага биздин деле айлык маянабыз көтөрүлүш керек туура. Баардыгы инфляцияга такалып атат эми азыркы учурда. Кимдер менен коллаб тартайын деген пландар бар, мисалы эл аралык деңгээлде, биздин мамлекеттин ичинде сунуштар? Мен негизи мага жаккан ырчылар менен коллаб кылгым келет негизи. Кимдер сизге жагат? В основном ошо биздеги кыргыз, мен бала чагымдан бери эле рэп угуп келем. Ошо көп эле рэперлер менен кылгым келет. Улукман апа, Бакыр. Казакстандын ырчылары, ошо СНГнын ырчылары менен коллаб кылгым келет. Бизди көрүп аткан болсоңуздар, Эмир мырзага кайрылсаңыздар болот. Азыр эмне өзгөрүүлөр болду дегенде, Неск болуп калды да. Несктин ичинде эмне өзгөрүүлөр болду, андан тышкары мурун деген себеп дегенде электриктердин бала чакаларына бери лагерге жөнөтүшөт эмес беле мамлекет. Ошондой
үй бүлө кам көрүү мамлекет тараптан болот атабы? Болот, профсоюзубуз бар, жөнөтүп турат, путевкаларды берип турат. Балдарын лагерлерге жөнөткөн учур жок эми азыркы. Мурун болчу. Азыр андай жок окшойт. Бирок профсоюз жөнөтүп турат, путевкаларды берип. Адам бирдеке баштаардан мурун өзгөчө коомго чыгаардан мурун, коомдун алдына чыгып соц тармактарга чыгаардан мурун ички күрөш менен кабылат эмес, ички күрөшкөчү. Азыр сизди көрүп аткан адамдар сантехник болобу же дагы бир уста болобу, ошолорго эмне деп кетмексиз? Коркпой эле кыла бериш керек, жашоо өзүбүздүкү. Самое главное ниетибиз түз болуш керек. Максат болуш керек. Сиз ушул коомго чыгып, соц тармактарга чыккандан кийин коомго эмне пайда алып келдим деген суроо бересиз да өзүңүзгө? Эмне пайда алып келдиңиз деп ойлойсуз? Ошо айтып атпайм, жазат ошентип. Өз кесибимди тартсам кандай болот деп сурашат, негизи жазып турушат. Туура эле го дейм эми. Ал өз кесибин сүйүп тартып жүрсө, ал деле бир пайдасын алып келет. Сиз өз учурунда ушул нерсеге келдиңиз, кимди көрүп, кимди болсом деп, кимди көрүп турчу элеңиз? Бизде Царикаевди көрчүмүн, милиционер баланы. Милиционер бала, ошо эмени Рамизалиевди көрчүмүн. Ошолорду көрүп анан баштадым ошо. Жумушуңуз бар, андан тышкары контент тартышыңыз керек, анан үй бүлөгө көңүл буруш керек деп убакыт менен кандай мамилеңиз азыр? Бир кызыктай болот жашоо азыр. Жетишип атам, Кудай буйруса. Убактымды бөлгөм ошо, негизи. Күнүмдүк убактымды. Күнүнө монча, например, жумушка барган күндөрү тоже контентти постоянно алып турам, алып жүрүп турам 3 күн, 3 ролик бир күндө. Кээде жетпей калам ага деле. Эртемен туруп спорт, бош күндөрүм, например, вне смены. Ошондой эмелер распорядок дня менен жашап атам, жетишип. Спорт дегенде эртемен албетте мырзаларга спорт аябай важный нерсе да. Ооба, мен айтып кеткендей, кичине ден соолук менен проблемалар болот башталды да, 27 жашымда уже белим катуу эле кармап, ооруп баштаган. Баса албай бараткам да, бутка эме болуп. Жумуштан ошол мал Север Электр болчу да анда. Профсоюздан эме алдым, путевка Воронцовкага дарыланганы. Аякка барганда ошо көп эме физикага берет экен да, басым, кишини кыймылдатып, упражнение кылдырып турат экен күндүз, эртең менен турганда эле уже кыймылдатып. Анан ошондо түшүндүм да, кыймыл керек экен, постоянно кыймылдап туруш керек экен деп. Ошо спортко көбүрөөк басым кылып баштадым. Азыр ал менен проблемам жок, нормальный уже. Бел болгондо бул кесиптин айынан болдубу же мындай жеке жашоодо болду? Мынтип айта албайм, өзүм туура эмес жүрө болсом керек, шамалдатып. Шамалдан болдубу? Может, ошол өзүм деле билбей калдым. Демек, ден соолукту караш үчүн спорт обязательно жашоо керек. Жашоодо ошо кыймылдап туруш керек, постоянно движение болуш керек. Спорт. Мамлекеттик жумушта, РСТ жумушта 2 жылдын ичинде өсүү болдубу? Карьерная лестница деп коет го. Өсүү болгон жок, дагы деле ошол иштеп аткан должностьмдамын. Бирок среди коллег уже все знают меня. Кыргызстанда баары таанып калды уже коллегаларым. Кандайдыр бир желкеңизде жүктү сезесизби? Сезип турам, ооба. Царикаевди, анан Рамизалиевди айтып кеттиңиз да. Алар менен биргеликте мындай коллаб ойлонуп атасызбы? Ойлонгом, коллаб кылсак жакшы болмок. Акча маселеси эле кызыктырат да азыркы жаштарды, баарын эле акча кызыктырат. ТикТоктон канча акча тапса болот экен? Канча убакыттан кийин таба баштаса болот экен? Тапса болот, нормально акчаны. Өзүңөн да негизи иштейсиңби, ошо кызыгасыңбы, ошол нерсени алып бара аласыңбы? Бир жылда үй алса болобу экен? Ооба, жакшылап эмең
максатың күчтүү болсо жетесиң ал нерсеге. Ал үчүн албетте өзүңүн жакыныңн СММ кылышың керек. Бирок жалгыз иштеш кыйын. Команда болуш керек. Команда сценарий менен иштеш керек э. Ооба. Камераны сүрүү же Камераны сүрүү, билбейм, лишний бирдеме сүйлөп алышдан корком. буга чейин болду эле ошо бирдекени сүйлөп алып, анан кесепети болду эле ошондон. Жок, андай деле болгон жок эми. Просто бирөөгө зыян алып келгим келбейт негизи бул ошо. Бирөөгө зыян тийгизгим келбейт. Бирок ачууланганда тийгизип кое берем. Болот андайлар. Сиз баягы электриктерди, энергетиктерди өзгөчө адамдар деп коет го, мындай. Байкап турасызбы ошону? Ооба. Коомчулук баягы досторуңуз менен отурганда да алар түшүнбөй калса тамашаларыңызды. Болот, өзүбүздүн приколдору болуп турат электриктердин арасында. Анан жанагындай акысын бербей койсо монтажды туура эмес кылып койгондорго эмне дейт элеңиз? Билбейм эми, мен эчтекени өзгөртө албайм. Ошо бирөөнүн акысын жебей эле койгон туура да. Баягы айтып атпадыңызбы, Кудай таалам бир сигнал берди окшойт депчи. Аны кандай сездиңиз? Ушундай убакыт келди, билбейм, туруп эле катуу ойлонуп кетип эле ушундай болуп кеттим да. Ошол маал кыйын болуп аттыбы же, билбейм. Буга чейин андай нерселерди деле байкаптырмын. Жөн эле жашап жүрүптүрмүн да. Өзүмдүн каражанымды багып. Энергетик, электрикти эки нерсе өзгөртсө болот экен да, баягы ток тартканда жашоосун өзгөртөт экен, же дават өзгөртөт экен да. Сиз ушул жашка чейин келип, мисалы 2023-жылга чейин соц тармак алып барбапсыз. 2023-төн баштап сиз ошондо катуу ток тартып эле. Билбейм. Көп туура эмес жолдордо жүрдүм. Тентек кылып жүрдүм. Ошо ойлондум, ошого келип такалдым да, эмне кылып жүрөм? Эмне пайда алып келип атам үйдөгүлөрүмө? Коомго эмне пайда алып келип атам? Өзүм проблемаларым башыма үйүп эле жүрөм депчи. Ошол маал катуу ойлонуп, анан кой өзгөртөйүн дедим да өзүмдү. Мындай болбойт деп. Апаңыз менен чогуу турасыз да? Апам өзүнчө турам мен. Канча бир туугансыз? 2 бир тууган карындашым бар. Сиз өзүңүзчө турасыз, апаңыз өзүнчө турат. Кандайдыр бир кеп кеңештерди айтып, эй балам, башында TikToктон акча таппайсың сен. Антип эметкен жок, эми жалжаңдап жүргөнүң туурабы деп эмет да. Чоң эле киши болуп Чоң эле бала болупсуң. Вот ошол да, эми чоң эле баламын мен эми. Өзүм жашоомду эми өзүм алып барыш керек болуп калдым да, үйлүү болгондон кийин. Ошентип жооп бердиңиз да? Болду эмне. Бул эми азыркы жашоонун окаты ушул да. Ооба. Тем более коомго пайда алып келип атсаңыз, биз баягы көп эме кыла берет экенбиз да. Жакынкы чөйрөдө бир эки адамдын оюн шаблон тутуп алып эле элдин баары ушундай ойлойт деп эле кыжаат боло берсек керек. Ошондон коркуп эле көбү экран, камерадан коркуп качып түшпөйт го. Негизи биз өзүбүздүкү көп алып алабыз да. Мындай өзүбүздү башкача сезебизби, анан не хотим в реальности принимать себя. Көбү ошондон эметет да. Коркот. Болосо ошол эле сен. Ошол эле мен. Бөлекчө боло берет, ошол страхты жеңиш керек да. Эметсе блок алып барар. Жакшы, сон. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар, бүгүн бизде конокто өзгөчө конок болду. Дикий электрик деп тааныган Эмир мырза сонун маек куруп кетти, өзүнүн үй бүлөсү тууралуу айтып берди, өзүнүн кесиби тууралуу айтып берди. Катталыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Эмир мырзага дагы катталуу эл аралык деңгээлде Кыргызстандын энергетикасын таанытканда салым кошуңуздар. Келип бергениңизге ыраазычылык. Кандай болду подкаст, жактыбы? Жакшы. Мен өзүмдү чын эле мындай ойлорумду жеткизе алдым го деп ойлойм. Сон пайда алып келдик коомго иншалла. Ошо ойлойм, ушу менен пайда алып келип атам окшойт депчи азыркы. Анда эмесе ошо менен бүгүн Эмир мырза менен болгон подкаст аягына жетти. Катталыңыздар, жактырууну басыңыздар, бөлүшүңүздөр.